ыстык ошо тарта берейинби? Тарта бер аны. Мен эле жеген эмесмин, ичкен эмесмин, урдаган эмесмин. Эмгегим да бул, ачыгын айтканда. Биз деген Жамбулакка келдик. Бул Нарында. Нарын районуна кирип калабы, Жамбулак айылы. Камчы деген байкебиздикине келген болчубуз. Чарбасына кой багат экен. Жылкы, анан бука байлайт байкебиз. Уйдагы бар. Азыр ошолор тууралуу маек кылмакчыбыз. Биринчи букаларды тартып чыгалы, андан кийин койлор тууралуу айтып бермекчибиз. Анан бул жерде тегирмен да бар экен, ошол тууралуу да айтабыз. Жанагы мен буга чейинки видеолордо жем жалпайткыч деп как раз ушул тегирмен Кытайдын тегирмени байке бул, Абакта айтты. Ушуну жалпайтып чыгарат да ушул. Ар кандай формада, ар кандай түрдө. Баардык түрүн чыгарат. Майда десең майда, кесек десең кесек, арпаны экиге бөлөм десең дагы чыгарат. Бөлө берет. Ооба. Кана бияка кирели бисмилла деп. Мен киргенде эле көз тийбесин деп сразу айтып, ошентип кирчү болдум байке башка жактарга. Анткени баягы кишилерди көп киргизбей, чоочун кишилерди анан. Жок, бизде андай жок. Ооба. Ошентип айтып коюш керек да, аны машаллах деп айтып коет го негизи. Биз мындайда менде бул сарай салынган көп кишилерге оштун канча жериндеги кишилер ошо менден кеңеш алды, сенин группаңан көрүп, бир жолу чыгарып алдым бир видео кыска. Ошондон алып жылкы байлаган эмес салып. Наоборот, бизде ушундай мал байлагандар көбөйсө, биздин өсүүбүзгө жакшы. Көбөйбүз, эл жогорулайт. Ооба. Тажрыйба менен бөлүшүп, тажрыйба менен бөлүшүп, чалгыла анын нерси бар экен, айтып эле берет. Мына жемдердин размерлери жанагы эле жемке жалпы айтылган сонун. Такай алдым да. Такай алдым да, төгөлө коебуз мындай. Ченеми жок эле төгөлөт. Чөп үстүнө эле сала бересиз ошондо байке. Булардын эми режими кандай? Режим болгондо мына могу баардык 17 баш. Азыр турган эме турганычы. Ошого эртең менен 2 пресс чөп берди. Эртең менен саат 8-де 2 пресс чөп беребиз. Болду. Саат 10до суу ичет. 11-де жем төгүлөт. Кээ бири 3 килограмм, минимальный эң аз жеген 3 килограмм жейт да. Улам жегенине жараша, аппетитине жараша, кээ бири 1 кил жейт, кээ бири 2 кил жейт мындай. Өзүнө сиңимине жараша, кээ бири бир күндө 5 кил жеп коюшат, 1 кил жеп коят ушундай да. Жем болсо мындай алдынан үзүлбөйт да, турат постоянно элечи. Такай, каалаган учурда туруп 2 пресс чөп берилет саат 3-тө. 5-6ларда сугарылат, айра жем төгүп кетет. Анан эң негизги мал байлоодо кечкисин жанагы саат 9-10дордо 20-17 башка бир пресс саман беребиз. Саманда эң крылчатка деген витамин бар. Ал крылчатка эмне? Бул ашкасандагы жемдери бар, топтолуп турат да. Күптүү. Ошол крылчатка саман кирип жумшартып, жемдин сиңирүүмдүүсүн күчтөтөт да. Мындай тамактынчы. Ал саман берсеңер ошондо крылчатка жакшы. Ал крылчатка деген самандан башка эч бир жерде жок алчы, витаминчи. Ал мындайча айтканда тоютту жумшартып, ичине сиңимдүү болот да. Ошондо андан башка туз жатат, алдында эле постоянно туз жатат. Анан жемге кээ бирде туз кошуп беребиз, ал туз эшиктен көрөсүңөр азыр. Суусун кандай бересиз? Суу тиги жерде люк турбайбы? Бизде 2 саатта чыгат, 2 саат чыгат суучу. Ушунун астында бочкалар бар, тонналык бочкалар. Ошого келип куйдат. Анан ошондон насос менен сордуп чыгабыз. Насос бул шланга чойлап кетет дияка чейин баарыначы. Анан насос менен соруп чыгат. Алдынарына болсо идишти коюп. Мына мындай идиштери бар. Булар уйлардык, мына. Түттө турган жылкылардык. Ушуларга эле коюп алдыларына жылдырып коет экенсиз. Алар көнөт уже келгенден кийин 1 күн 2 күн чочуйт, 3-күн күн уже бул тамак ичерде турат бүт барча. Аз бүгүн тургусу болбодук, аз турмак эмес буларчы. Букандыкы уйдук 3 күндө көнүп кетет. 3 күн. Жылкы болсо мына согушкан жылкылар тепип согушабыз, 1 ай согушабыз, чекелерин кылат. Булар канчада көнөт байке? Уйлар 3 күн. Булар болсочу. Булардын эмеси асоосуна жараша да. Кээ бири сразу көнөт. Могул мисалы үчүн 10 күн. Мына монтуп чеп, бул өмүрү немеге көрбөптүр. Бул мында акыр көрбөгөн жылкы экен да. Акыр эле. Турбадым ушул жерде мына муну чөптү кел жеп койчу деп акырга көндүрүш үчүн 10 күн жүрдүм ушу менен. Мына монтип, бир чөптү иштеп, бияка таштап атып көндүргөнбүз. Такыр эле сарайдын ичине кирип көргөнбүз. Биринчи жолу кирип туруш. Мына көрдүңбү, о самандар. Асырсызды маңгайга атасың да? Мына могу экинчи жак чөптү. Кечинде эгер алдында ушул чөп турган болсо, сен жана саман деп атпаймынбы? Ошону алып келип салсаңчы, буну жебейт. Жемди да жебейт, саман жейт булар.
Ошол эмегечи. Сен деле эт жеп отуруп анан эт жегенде бир күнү салат жегиң келет го. Ошол да салатты да бул ачык айтканда. Муну болсо тажрыйбадан көргөн турбайсың барын, Муну 4 бир татардыкына барсам, элитный уйлар бар экен. Көк чөп жатат астында. Ана саман салып койду. Бул эмне десем ошол айтып атпай. Бул саман бербесең бул уйлар эметпейт. Тамак сиңире албайт депчи. Анан сурап атпайм, чын эле жейбесем, чын эле жейт. Ошондо байлоо кармап аткам, келип салып көрөйүн деп салып көрсөм, баягы чөптү жеп эле саман жеп атышат, ошондой саман жеп койгон. Сарайдын размерлери деле аларды деле айтпай эле коебузго, бүт эле размерлерин сурайт да көп киши. Бул ягы мунуку 20 метр. 20 метр, бу ягы 580 туурасы. 580ге 20 метр экен, Ошо 17 баш. 17 баш. Анан 17 баш конвейер экен да баягы. Сезон эмес. Жок, полный иштейт. Жок, дегеним мисалы сезондо 17 башты киргизип жарым жыл деген сыяктуу эмес экен да. Булар айран. Жок, мындайда бул мисалы үчүн күз башталат да. Күз башталгандачы. Могул тарап бүт уй болот. Букалар турат го. Күздө сезон башталганда жана. Сезон башталган. Буягы бүт уй болот. Буягы жылкы болот. Буяк жагы жылкы, Анан байлана берет, уйлар сатыла берет, жылкы келип кете берет. Уйларда сатыла берет, анан жүрүп отуруп, уйлар бооз болуп, торпоктор чоңоюп кетип, мусоолор ичиндегичи. Ошол кезде бука кире баштайт. Биз болсо буканы неме кылып алабыз да? Мисалы үчүн мен байланган эмес, бука албайм. 2 ай байланган бука, минимум 1 ай же 2 ай байланган букаларды ала баштайм. Эсептейм, могул айга соём. Ошого чейин мисалы 2 ай болду. Мен дагы 4 ай байласам 6 ай 7 ай болот экен деп ошого эсептеп туруп алабыз да бизчи. Азыр мына уйлар жок көрдүңбү? Себеп деген уйдун баары бооз болбойт. Ошон үчүн букалар кирет. Анан болду, ушинтип жүрө берет, сатыла берет, кайра айланып турат да кыскасы. Могу букалар болсо, акчалар ашып кенен болуп калат, жылкыларды спрос асаят күн жылган сайынчы. Ошон үчүн буларга акча салып коебуз да. Букалар тура берет, июнь айында качан сурап атат азыр деле 420дан этин веске тартып берди. Бизге зарылчылыгы жок да. 2 айда булар азыр күнүнө 1,5 килден кошуп туруп атат да. Минимум 1 кил, 1,5 кил, 2 килге чейин кошуп аткан букалар бар да. Ошондо коштурат турбайсызбы ошондо? Туруп анан бышканда союлат булар. Чоңойгондо кошот окшойт негизи. Кошо берет булар. Турганда кошот да ачык. Ныктала берет эттеричи. Күн жылган сайын да. Булар негизи күн жылганда жакшы кетет, бат көтөрүлөт. Жүндөрү түшүп жүрөт. Булар дагы бир секрети, булар кечинде саат 9-тан 10:30га чейин таралат бүт бар. Жылкы уйду, бул тараганда булар силер тебет же мындай неметип айтасыздар. Мына карап. Күн сайын тарайсызбы ошондо? Күнүгө жанагы эле агырап турмаган тумак барбы? Ошону сактап койгон атайыңыз. Болду, могу жерден туруп алып эле. Асыр бир калым бир жака көтөрүп кетишкен. Тарай бересиң, муну тараган сайын булардынчы сен деле мисалы үчүн аркаңды тышат го. Ошондой да буларды тарасаңчы, тим эле кайф менен туруп берет. Жыргайт, жыргайт. Булар тарап кое бересиң. Баняга барып мочалка менен жышаган сыяктуу. Ошол эле сыяктуу. Асыр моголарга тырмок алып келсеңчи, бүттү, бери чыгып атайын, бүтүп туруп турат. Жылкылар болсо тараппайт, биринчи келген, директ тарагандай бүттү. Но букалар байке 2 ай байланууна келет деп атпайсызбы? Ошондо дагы канча кармайсыз буларды? Булардын негизи 2 айга байланган. Короче, булар турат ошо. Бир күнү соём деген мерчебим бар, мисалы үчүн быйыл июндун 15-теринде союлат да. Ошого чейин тура берет, канча ай болсо тура берет да. Тура берет, Тура берет алар. Атайын бир мөөнөт белгилеп коет экенсиз. Мен мынтип ойлоп коем да, болду ушул айга сойсом деп ычып коем да, болду ошондо тура берет. Муну бир эле күндө союп калат бар. Бул жылкыларчы байке, жылкылар кандай болот? Достор, Мен фермер каналына жардам берүүнү каалагандар эл сом капчыгына жөнөтсөңүздөр болот ушул номерге, жана О капчыгына же болбосо бирдик катары, единица катары акчалай жардам берсеңиздер болот. Келген акчалар Мен фермер каналынын өнүгүүсүнө жардам берет. Эки жакка чыгып, чарбаларды тартып, жана контентти жакшыртканга жардам бермекчи. Чоң рахмат. Тартып атам. Монтуна тарай бер, мына, даярдан бүтүп беришет, атайын бүтүп келет, ичип келет да, даярдан.
жишейт турбайсыз ушун менен. Мына минтип койсоң мына. Булар баягы семирип эти көпкөн сайынчы териси чоюлуш керек да булардынчы. Жоксо дайыр варианты бар, булардын терисин чоюп алыш, жарма берсең, вес бербейт, тери чоюлат, көпшөк болот. Бирок алар таразага чыкпай калат да. Көпшөк деген мындай массасы жеңил деген. Өзү чоң тултуйуп турат, бирок таразага тартсаң жок да. Ал жанагы жармага бергенде ошентип чыкты. Аны жанагы веске чыкпай көтөрүлбөй аткан букага берсең, көтөрүлөт мына. Интеп тарайсың, атайын өсүлөр күтүп турат. Келер менен эле көндүрүп коесуз муну. Башында көнбөй качат. Жок, ал бир жолу тырмагандай эле бүттү. Бүттү. Мына. Могул торпак байланбас торпак болчу. Мына келип эле асып олго көрүнүп турсун. Мына былтыр ушуну биринчи киргизгенде 40 000 сомго сурашкан. Торпак болчу. Моюнча. Аз 5 айдан өттү. Азыр мына кантип 90-100 болобуз. 250 килейт бар. Бул ныкта просто карабайсың сандары чыгып калган. Онда тарай бересиң, булар тараган сайын демесең. Нык болуп бышып калып турат, Бул бышып калды. Бышып калды. 2 айдан кийин дагы бышып. 2 ай болгондо ошондо 5 ай, да 7 ай болуп калат экен да. Канча 10 айда кирсе керек ушу. Тетрадта жазып дем. Мына монти, булар просто дагы көтөрүлмөк, булар аябай жакшы көтөрүлмөк. Просто шарп союлду да булар. Шарп кирип кетиптир, Катуу кирди да бугачы. Айыктырдыңыз анан. Анан эмне кыласың? Бир жумача. 10 күн эле. 10 күнбү? 10 күн алыштыңызбы? 10 күн алыштык. Бул буканы жалгыз шарттан дарылаганда күнүгө киши чакырсаң келбейт экен да. Чыкканды да үйрөнүп алгам, асыр алып чык моукан жалгыз көтөрүп чыгам. Бутун жуйсуң, буттарына түшүп кетпеди аягында. Атаң көр. Туяктарга чейин кирип кетти. Туякка чейин кирип кетип, туяктарын баары чыкты. Туй атаң көр. Мына кайфты менен ата. Мына көзүң жонуп кетсе. Жакшы көндүрүп койдук. Чоң ушундай эле тырмаш керек экен да берки. Ал келеде неме болмок бир. На жылкы деле ошол. Жылкы эле. Бирок булар тырматпайт да. Жок, тырматат. Булар делеби? Ооба. Мына карабайсың. Булар да тырмайт турбайсызбы анда? Жок, айры менен тырмабайсыз булар. Тетинде жылкы ана тырмап түшүп кетет. Булардын көп буларга тырмоонда керек жок. Булардын семириши кандай байке? Канча убакытта? Эми булардын семиргени 1 айда семиргени бар, 2 айда семиргени бар, 3 айда семиргени бар. Булардын аппетити чечет да, ана ден соолугунун ичинде. Ден соолугу чечет. Мисалы үчүн моуга 1,5 ай болуп калды. Ушуга, Мына моулатка. Арып кирген бул. Аппетити жакшы экен да. Аппетити. Бул эттүү келгенде да жараша болуп калат. Ошол чечет да. Бүт бар. Арыраак келсе бирок сарыгат албайбыз, немеге алабыз да мындай. Сиз жуунчу чалактан үйдө алабыз бүт. Дароо эле эттүүлөрүн алат. Полу готовый жана эти ойгонуп калат да. Ошолор бат семирип кетет. Булардын арасынан кээ бирөө бар, арык келет, бирок 1 айда эле толуп чыгып кетип калат. 1 айдын ичинде эле? Өткөндө 1 ай кырып кетти ушул жерге. Мындан да сынып го. Анан неме болуп мындай, моюндары чыгып, жамбаштары чыгып. Буларда бөлүнөт, санды жылкы, санды жок жылкы, уй жамбаш, товарный види бар, жок деп буларды эле алганды билиш керек да, чынын айтыш керек да. Жылкы. Мисалы үчүн могул түрөмө салып алып. Ушуну мына акырга түшүп ит болуп, муну бул дагы 2 ай туруп, 1,5 ай 2 ай турат да себеп бул чалышыраак экен да. Чалыш болгондо ичинде касы ас болот. Бирөөгө сатсаң касы ас болуп ана сөскө каласың да. Мунун кабырга да алышы кеч болот. Булар чалыш жылкылар ошондой болот. Чалыш жакшы. Чалыш болбойт. Биздин жылкыларда эттен өрбөйт экен да. Биздин жылкыда эттенбейт. Анан бул кыргызды билесиң да, сыра сойгондор касысын карайт. Мундан касы көп чыкпайт да. Мундан чыгат касы. Могул теппесин деп могулар жасап коюп турсу жылкылар да. Мынакей жакшы экен. Мына достор, жылкылар оң жагына айланат экен, бияк болсо уй букалар. Булар деле сүрүлүп кете берет. Жылкынын сезону башталса жылкыга кетип калат. Уй болсо уй, эми булар эметпейт да, бул аркасында. Көрдүңбү, мондай сайгычтар турбайбы? Ошо жылкылар киргенде булар сайлат. Маякчыктарына кесип коткенсиз да. Темирлер эшикте жыйналып турат. Бир болсо ушул жерге жыйылат экен, Бул 1 күнгө 1 пресс эсептелип жыйылат. Мына көрдүңбү, асыр майыл байлаганга деп эсептеп жыям. Күнүгө бирден пресс жеп турушат булар. Чөптү, тоютту баарын сатып алат экенсиз. Бүт сатып алып, 100% сатып алды. Баарын тең, демек сатып алып деле байласа болот экен да, жазса болот, Болот. Только аракет керек да, буга дух керек, сарай салыш үчүн чынын айтыш керек. Мындай мен жана
неме тренингтерди көп окуйм да. Мына сарайдын үстү. Айтып бериңиз. Ошондочу биринчи дух керек адамгачы. Жүрөк керек да салыш үчүнчү. Анан атак ойлонуп жүрө берсең ал сага эч ким акча бөлүп бербейт ал коркпой эле кой. Алекс кандай? Енді деле тартып кете берем. Бул эмеси жакшы да мынча Нурчиге. Өйдө көтөрбөйсүң. Могул жерге саласың. Өзү соруп келип бияка түшүрөт да. Аны просто быйыл ойлонуп атам. Мына жерден кошуп, могу жакта негизи немеси бар, бу жактан кайра соруп кеткен. Соруп туруп могу жемкананын ичине куйгуч кылайын деп атам. Жемкана сыяка жемин салып коесуң. Мындан куюп тетигинин ичине куюп берет, өсө эле түшүрүп берет. Ошондой кылып жасап чыгайын деп атам. 40 минутада 1 тонна да 40 минутада тонна тартат. 1 тонна. Муну канчага алынды атасыз байке баасы? Кыскасы бул алынганда Кытайдан 72 миңге келиптир, масло келиптир да. Анан 10 күн соодалашып 45 миң сомго алып келдим. 45 миң. Масло ойдон болчу. Бирок буудай көрөлөк миң болчу. Ошондо 50 тонна тарткандан кийин өзүн актайт экен да. Иә. Уже тартып актап койдум. Уже актап коюптур. Бирок свет могу киргизген трехфаскалар менен 80 канча миң болду. 82 ушундай миң болду. 3 фаза. Свет тет жактан тартып келдим. Анан могу шит бит майра чүйдөсү менен 82 болду. Жем болсо бул жерде байке, жем болсо бул айылдан эле жем сатам дегенде киши келден ала беребиз мына бу жакта. Сизге келет, э? Бул жакта 1 тонна тартып коесуз, 5 күнгө жетет да. Мына мындай тартабыз. Бул эмнеси жакшы бул тегирмендинчи? Каалаган размер чыгарасың да. Ооба. Майда десең майда, чоң десең чоң. Ооба. Опа, жакшы. Ушундай. Бул эмеси бар. Бул тошто жылкы менен уйга биз буудай кошуп бербейбиз. Буудай жок, биз адыра, э? Адыра жок, бул арпадан тартылат да. Жылкыга асмас кошобуз, эме уйга эме букага бербейбиз. Анткени букага көп жакпайт алчы. Ооба. Болгон той нарында колдонулган жем бул арпа жем да. Арпа жем. Буудай болсо өсө бербейт байке бизде. Жок, өсөт. Бар. Жөн баягы. Просто бул неме болот да. Жылкыга буудай жем берсең, казыны жакшылат, бүт жакшылат. Бышырганда сорпого чыгып кетип, анан жанагы неме деп коет да. Бул бала ийне саят экен деген сөз ошондон чыгат да. Буудай бергенде, самам деле жылкыда өт жок. Ийне көтөрө албайт. Жанагындай дарылар саят деп коет го жылкыгачы. Жылкы көтөрө албайт, андай дары көтөрө албайт. Ошону эсте болуш керек да. Жанагы кээ бирлер алып сонун чыкты эле бышырсак май болуп калып атат да, ал буудай карпага байланган жылкылар. Баштап кете берели. Бияк болсо өзүнчө ушундай, навес анан нар жагы болсо. Ушундай атайын койлордун кышкысын жатат да, жаккачы. Кышында кирип жатышат. Ата себептен бул немеге салынган. Койдун кышында суукта жеген жем тоютунун 30%-ын өзүнүн денесин жылытыш үчүн кетет да, түнкүсүнчү. Анан биз ошон үчүн жылуу жерге жаткызабыз да. Себеп затрата деме 30% тоютка кетирбеш үчүн, же жылуулукка кетирбеш үчүнчү. Ока. Чөптөр такай алдын болот экен ушундай. Жемдерди дагы урустан алып кетти да. Такай алдын ачыктап болот экен. Каалаган учунда туруп жей беришет экен. Бирөөсү аркалап бермек эле. Койлор ошондо кандай? Булардын ыкмасы кандай? Булардыкы мисалы могу короодо 50 баш бар да. Эртең менен бир пресс чөп, кечинде бир пресс чөп жейт. Анан бирок жемди мына тетинде акырда төгүлүп жатат. Жемдери ушундай акыркы. Малды жем семиртет да. Анан ичине кирели. Аке ушундай акырларга өзүнчө бөлүп. Бул жер ирик деп атасыз байке? Биякта ириктер менен койлор турат, биягында боруктар. Ириктер болсо чыгып кетиптир. Жаңы эле сатылды. Биякта болсо козулар, койлор аралашып кете берет экен да. Муну мен мындай кылып иштетейин деп атам. Муну дагы кетирбейин депчи. Быйыл эми каражатым жетип калса сатылып, быйыл эмес, эмдиги жылычы бир 200-300 миң сомго бир гектар жер сатып алайын деп атам да. Сатып алып туруп, ушул муну чиритип, даярдап туруп, ошого төгүп, картошка айдайын деп атам 1 гектаргачы. Бул да жөн кетпесин депчи. Ана техникасын сатып алып коюп, картошка айдайсың 1 гектарга. Бул даяр селип турат эми. Ар жагысынан суу өтөбү дейтиңер. Жок, суу жок. Биякта кандай заготовка дейсизби?
Жок, бул жерге негизи сарай салынат тиги жерге жылкы башкачы. Анан ортосуна эшик жасап эле. Ушул жерге экиге бөлүп коем да. Жылкысы, уюу бөлүп коюп эле заготовка болот да. Мисалы үчүн арык мал келип калса, буяка жүрүп бош кылып эле коюп немете берет. Даяр боло берет. Бош жүрө берет. Эттенип калганда сарайларга киргизип кеткире болчу. Ошого даярдай. Я, жок ал врачканы. Сарайдын тышкы бети ушундай экен. Чөптөр болсо ушул жака жыйылат экен. Анан бул жер болсо жанагы коро.